Түркиядагы жашап жаткан мекендештердин атынан айта турган болсом, биринчи көйгөй бизде, бул сиздерге дагы маалым болгондой, Россия менен Украина ортосундагы конфликтке байланыштуу көптөгөн мигранттар Түркияга келди. Ошого караштуу Түркия миграция комитети өзүнүн ичинде тартипке алып жатат. Көптөгөн мигранттарга жашоо уруксаты бербей жатат. Ошолордун катарында кыргыз мекендештери үчүн дагы. Эми биздин Түркия менен бир туугандык мамиледе болгонубузга байланыштуу, каныбыз, жаныбыз, динибиз бир болгонуна байланыштуу урматтуу Садыр Нуркожоевичтен Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүп, биздин ал жакта азыр легалды кала албай жаткан мекендештерибизге бир жолу мунапыс кылып, амнистия кылып, ошолордун жашооуна уруксат берсе, бизге ушул сурооду чечип берсеңиздер абдан ыраазы болуп элек. Анткени көптөгөн үй бүлөлөр ал жерде 10 жыл, 15 жылдан бери жашап, жаш балдары дагы ошол жерде жашашат да, бир аз кыйынчылыктар бар. Акимов Шекербек, Түркия Республикасы Анталия шаарынан келген экен. Чек арадан өтүүнү жеңилдештирүүнү суранып атасыз. Түркия мигранттарга татаалдаштырды, Эрдоган менен сүйлөшүш керек деп атасыз. Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн ички саясаты болот да. Суранышыбыз мүмкүн, баягындай тууган катары, бир тууган катары, атак минтип кой же тигинтип кой деп башка бирөөнүн ишине кийлигишпешибиз керек. Мына биздин дагы ишибизге сырттан башка бир мамлекеттердин жетекчилери болобу же башка мындай күчтүү адамдар болобу кийлигишпеш керек. Мен андайга жол бербейм. Атак суранып, сурансак болот муну. Анан эми миграция боюнча ушу жумуш орундары жок, бизде анан кетип атабыз деп атпайсыздарбы? Жумуш орундары мына бар. Былтыртан бери жумуш орундары жакшы пайда болду. Анткени курулуштар өсүп атат, тикмечи фабрикалар көбөйүп атат. Бүгүн мына ушул моментте 10 миңге жакын жумушчу орундар бар. Бирок жумушчу жок. Бул тикме тармагында, швейный отраслда, анан куруучулар тармагында. Мына куруучуларды өзүңүздөр бардыгыңыздар эле жакшы билесиздер, кошуна өлкөлөрдөн келип курулушка катышып атышат. А биздин өзүбүздүкүлөр башка өлкөлөрдө жүрөт, 60-70 миң рубль алат. Эми бизде деле ошондой 70 миңге берип атат мына. Куруучулар азыр 60-70 миңден эмгек акы алат. Келгиле деп атабыз, келбей атат мынакей. Кудай буюрса, эми мындан ары жумуш орундары дагы көбөйөт. Анткени ушул келе жаткан жылдан баштап курулуштар дагы көбөйөт. Чоң-чоң курулуштар башталат. Масштабтуу курулуштар башталат, ошондо жумуш орундары көбөйөт. Эми келечекте ушу миграцияга кетпей эле өз өлкөбүздөн жумуш издеп, мындай аракет кылсак жакшы болот эле.